күнүнө канча тапса болот таксиде? Эми күнүнө саатына бир 500 сомдон айланат да. Ошондо мисалы үчүн 12 саат иштеген болсоң 6000, 6500, 7000 тапсаң болот. Таксометрдин акчасы мененчи. Эмечи арендага кантип жана каяктан канча сомго алса болот? Эми өзү негизи аренданы көбүнчө адамдар Лалафодон табышат. Лалафодо объявлениялар көп да. Анан кийин акчалары 1800дөн, 2000ден, 2200дөн ошондой айланып турат да. Анан эмеси акчасы, арендасы плюс еще эме депозит дагы бар да арендагачы бериле турган. 10 миңден 15, 20, 25 миңге чейиндер. Кээ биркилер 30 миңге чейин бар. Анан условиялары дагы бар да. Мисалы үчүн кээ бирки берген адамдар там өздөрүнүн немелери бар. 6-1 график менен же айына 2 жолу же болбосо ремонтун там 50-50 депчи. Эми ар кандай эмелер бар. Бирок основном эң негизгиси ошол эме керек да, депозит керек да. Парк жакшыбы же частныйбы? Эми парктан алам десең, мисалы үчүн парк сага эме кылып берет. Машинаны полностью өздөрү карап, там ремонт, техобслуживание бол өздөрү карашат. Анын арендасы эме 1800ден ошо 2000-2200дей болот. Графиктери там 6-1 же 7-0 болот. Анан плюс эмеде арендада эме бар да, жагындай GPS эме дегендер бар. Полностью эме машина эме да, как компания машинасы да. Бирок өзүнүн эмелери бар, плюстар бар. Мисалы үчүн там страховка же ОСАГО каскалар болуп калышы мүмкүн. Анын жардамдары тийип калса делечи. Частниктин неси жакшы. Частник эми сен частникмен уже өзүң мындай договор кылып түзөсүң да. Мисалы жумасына берем дейсиң, же болбосо 2 жумада бир кылып берем дейсиң, же ар 3 күн сайын берем дейсиң. Анан же ремонтун пополам кылабыз дейсиң. Короче, сүйлөшө турган договорлору бар да. Частник эгер сен таанышың болуп калган болсо, частник жакшы негизи. Анан тааныш эмес адам болгон болсо, конечно, парк жакшы. Бирок паркта машинаны барып арендага алыш бир аз татаалыраак да. Себеп дегенде очередь көп да, ошого байланыш. Частниктерде эми тапсаң болот да. Лалафодон карачы, депозитин болсо эле карап койсоң болот. Күндүз иштеген жакшы же түнү иштеген жакшыбы? Негизи өзү күндүзү деле түнү деле доход бир. Просто күндүзү сен көбүрөөк пробкада туруп каласың, түнү сен шамалдай жүрөсүң да. Акчасы бирдей эле болуп калат. Эмнеге бирдей деген вопрос болуп аткан болсо, мен айлыкта иштеп көргөм да. Ошо айлыкта иштеп жүргөндө жана сменщик менен, мисалы үчүн мен саат 9-дан 9-га чейин болчумун, сменщик 9-дан 9-га чейин түнкү получается. Жана отчетко келгенде акчалар бирдей эле чыгат болчу да. Доходчу. Ошонун негизинде мен неме кылдым да. А так өзүм ночь иштеп көргөн эмесмин. Саат 12 чейин иштеп көргөм максимум. Жолдор естественно бош болот да. Бош базарга барсаң өтүп кетесиң го, сонун болуп. Ошол. Кайсыл парк жакшы өзү негизи? Өзү парктын баардыгы негизи бирдей эле. Яндексте жок жанагындай типа эмечи, топтору жок да. Өзү мындай рейтинг кылбайт да, так могул парк жакшы же бул парк жакшы, мен бул паркка көбүрөөк барам. Жок, андай темасы жок өзү негизи. Яндекс алгоритм кандай болот? Эмеге заказдар түшөт, заказ түшкөндө ошол заказдар эле просто ырылат да по очередичи. Анан водительдердин жана приоритети көп болгон болсо, ошол 4-5 водитель бир жерде турган болсо, ошол выгодный заказ болгон болсо, ошол заказ биринчи очередь ошол приоритети көп адамга ырылат да. Ал анан кийин чечет, мен алам же албайм деп. Албай койсо анан кийинкиге өтөт да. Парктарга ошол мындай жанагы жамгыр жайт го, ошондой эле да. Кайсы капля биринчи түшкөн болсо, ошол паркка илешет да. Деп эле ошондой. А так мындай эмеси жок. Анан эгерде парк издеп жаткан болсоң, мисалы үчүн мен лично сага парк сунуштайм. Миллион деген парк 2% алат. Саламдашып беретинде 200 сом салат балансыңарга. Анан кийин 300 заказ кылганыңардан кийин 800 сом кошуп берет. Мен ошол паркта иштейм. Жакшы эле. Заказдар жакшы эле. Бүт мындай эмеси жок. Сонун. Кошулсаңар болот эсилчү. 0702 60 55 60 номерине кайрылып туруп, миллион таксопаркка сүрөттөрүңөрдү жөнөтүп туруп, кошулсаңыздар 200 сом салып берет. 300 заказ кылгандан кийин 800 сом силерге дагы кошуп берет. Могу газга, арендага, там суу ичкени, там бирдеке жегени, ошондо расход примерно канча чыгат? Канча кетет расход? Эми газда жүргөндө, мисалы үчүн, газды сен 12 саат иштей турган болсоң, грубо говоря, 1400 сом, 1300 сом, 1500 сомго чейин болот. Километраж 180-200 болот 12 сааттын ичинде. Адамдар көп болуп калышы мүмкүн примерно. Ошондо мисалы үчүн сен 6500 тапкан болсоң, образно, 12 саат иштеп, 1500 сразу бензин алып кой.
5000 4000 калат экен, 5000 калат экен. 5000 калат экен. 5000ден 2000ди аренда алып кой. 3000 калат экен. 3000дин ичинен бир 500 сом же күнүнө. Ошондо таза 2,5 калат да. 2,5 3000, короче, где-то ушундай болуп калат да. Ар кандай эмелер мененчи. Эмечи электро менен канча сом тапса болот күнүнө? Өзү электромобиль менен иштеп көрдүм мен. Анан кийин ошонун негизинде айта алам сага, электромобилде бир аз азыраак табасың акчанычы. Себеп дегенде электромобиль пока что зарядный станция аз болгон үчүн сен зарядкаң түгөнүп калганда сен ошол зарядкага барып зарядка алыш үчүн очередин күтөсүң. Очередин күткөндөн кийин дагы бир саат как минимум зарядтайсың да. Ошондо образно бир 2,5 саат, 2 саат сенин убактың кетип калат. Ошонун негизинде сен доходуң бир аз азыраак болуп калат чем газда караганда. Эгерде станциялар көбөйсө, балким, возможно, ошондо кичине бир аз эме болуп калышы мүмкүн, бирок пока что да электро менен газдай таба албайсың. Это факт. Все, анда бардым эле жооп бердим окшойт. Эгерде дагы бир суроолор болгон болсо, комментарийга жазып, же болбосо оюңарды жазып кеткиле. А так ошол эле суроого жооп берген аракет кылам. Андан кийин өзүңөр билгендей эле 1-сентябрдан баштап полис, налог эч кандай төлөбөйбүз. 1% болот. Единый налогообложение деп коет экен. Полностью ошол биздин агрегаторлор ошол нерсе менен заниматься эткен. Ошондо получается 17% заказдан болсо, 2% парктан болсо, 1% эмеден болот экен да, доходтончу. Все, ошо менен 2028 жылга чейин иштейт экенбиз. Ийгилик.